Улутту улут катары сактап турган негизги факторлордун бири бул анын тили. Санариптик доордо мамлекеттик тилди жаңыча үйрөтүүнүн, жаңыча колдонуунун жолдорун иштеп чыгуу болсо заман талабы. Жасалма интеллект өнүгүп жаткан маалда тил саясатында ошого жараша жүргүзүү зарыл. Интернет айдыңында көп жүрөбүз, текстти үнгө айлантуу деген атайын функционалдар болот. Же болбосо үндү текстке айлантуу. Мына ошол толук кандуу иштелген бизде. Андан сырткары жана тексттин генерациясы, анан семантикалык анализ деп коет. Бул жанагы жасалма интеллектке эң негизги программа. Себеби ага эмне суроо талап берсең, ошонун баарын иликтеп туруп, ачык мындай колдонууга мүмкүн болгон ачык булактардан маалыматтарды алып, ошонун ичинен иргеп туруп, анык таасын жооп бериш керек да интеллект. Мына ошол функционал иштелген. Менин түшүнүгүмдө ошо жасалма интеллекттин талабындагыдай биз дагы ошо өзүбүздүн тилибизде ошол санарип мейкининде эле коелучу, кыргыз тилинин орду болот. Кыргыз тилин колдонууда айрыкча шаар жергесинде бир топ көйгөй бар. Улуу муундун өкүлдөрү өспүрүмдөрдүн тили башка тилде чыгып жатканын айтып кейт. Бул нерсени жаштардын интернет желесинде кыргыз тилдүү контенттин жоктугу, чет тилдериндеги материалдарды көрүп жатышканы менен байланыштырышат. Глобализация деп коет го, баардык интернет бар, бизде интернет аркылуу баарын көрүп алабыз. Анан башка мамлекеттердин орус тилдүү, англис тилдүү контенттерди көрүп, алар аркылуу көп жакшы маалыматтарды алгандыктан ошолордун дагы маданиятын өзүбүзгө мындай тартып да. Алар маданиятын турап, биз өзүбүздүн маданиятыбыз кыйын болуп, баарыбыз кыргыз тилинде сүйлөшүш үчүн өзүбүз кыргыз тилдүү контентти, кыргыз тилдүү блогерлерибиз ошол эле кыргыз тилинде сүйлөсө, баардык иш чаралар бар кыргыз тилинде өтсө, ошондо биз өзүнүн сүйүү пайда болуп баштайт. Биздин эң башкы маселебиз бул кыргыз тилге сүйүү жаратуу. Баардыгы сүйүүдөн башталат деп коет. Кыргыз тилге сүйүү жаратсак, баары эле кыргыз тилинде сүйлөп баштайт. Ал арада филологдор да тил илимине колдон келген салымын кошууда. Алардын айтымында кыргыз филологиясына кызыккан, тил үчүн күйгөн кыргыз жаштарыны санарбын. Бул багытта билим берүү жаатында да бир топ алгылуктуу иштер аткарылууда. Илденүү абалы кандайдыр жаңы тепкичке көтөрүлүп атат десек болот. Анткени кыргыз тилиндеги жаңы багыттар азыр активдүү изилденип атат. Кыргыз тилиндеги жаңы багыттар бул бир. Экинчиден, кыргыз тилинин байыркы жазууларына болгон кызыгуу, ошолорго болгон студенттердин арасында, магистранттардын, аспиранттардын арасында да ошолорго болгон кызыгуу бар. Белгилей кетсек, өткөн жылы мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан башка улуттун өкүлдөрү кыргыз тилин оңой үйрөнүшү үчүн кыргызча оңой мобилдик колдомосу иштелип чыкты. Учурда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди кыргызча окутуу, иш кагаздарды мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча атайын программалар даярдалды. Бул иштер мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында жасалууда. Чубак Арзымат уулу, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.